Баары сүйүп жеген кырылышки бүгүн менин ашканамда даярдалат. Рецепти сизге кызык болгон болсо, видеону аягына чейин көрүп сактап алганды унутпаңыздар. Бул кырылышкини кааласаңыздар майга кууруп алсаңыздар болот, кааласаңыздар духовкада бышырып алсаңыздар дагы болот. Жасалуу эрежелери дагы жөп-жөнөкөй, өтө даамдуу, кадимки KFC'ден эч кандай айырмасы жок. Анда эмесе кеттик, видео менен таанышабыз. Алгач эле бизге тооктун канатчалары керек болот. Халал, албетте тойбостукун колдондум. Андан соң 3 бөлүккө бөлүп аласыздар дагы. Бөлүнгөн канатчаларды бычактын учу менен тешкилеп чыгасыздар. Кошулган приправалар ичине жакшы сиңүү үчүн. Эсиңиздерде болсо, мен тооктун төшетинен дагы дал ушул рецепт менен жасап көрсөткөмүн. Өтө даамдуу болгон. Анда дагы азыр бизге биринчи атайын тоокко арналган приправа кошулат. Татымына жараша туз жана ошондой эле кызыл морч, кара морч, чесноктун майдаланганы, кориандр жана ошондой эле куркума кошулду. Жакшылап баарын салып алгандан кийин достор, чили кетчуп кошосуздар, майонез кошосуздар, 3 жумуртканын сарысын жана суу-май кошулат. Эгерде жумурткаларыңыздар чоң болгон болсо, 2 дана кошсоңуздар жетиштүү болот. Жогоруда айтылган приправалардын баарын мен текстте жазып калтырып кетем, ошого карап жасай берсеңиздер болот. Биздин даяр болгон крылышкаларыбызды жакшылап колуңуздар менен аралаштырып аласыздар дагы, 2 саатка калтырып койсоңуздар болот. Өтө даамына кирип, сонун болуп калгандан кийин жанагы жумуртканын сарысын бул жака коштук, агы калып калды. Аны биз миксерлеп туруп, пенка болгонго чейин аралаштырып алабыз. Бул пенка бизге сөзсүз түрдө керек болот. Миксери жоктор кантип аралаштырасыздар билбейм, бирок аябай көпкө аралаштырыш керек. Дал ушундай кремге окшош болуп калгандан кийин биз крылышкаларды дал ушул кремдерге салып туруп, андан кийин панировочный сухариге салабыз да. Ошондуктан керек болот. Дал ушундай сухари сатып аласыздар. Глобустарда, магазиндерде болсо керек. Ушундайдан 2 пакет иштеттим. Сиздер болсо крылышкаңыздардын көлөмүнө карап 1 пакет, 2 пакет кылып иштетсеңиздер болот. Даяр болгон кремге достор крылышканы салабыз дагы, андан соң сухариге салып туруп, 180 градуста асты-үстүн бирдей иштетип, духовканы даярдап коебуз. Анан перчатка кийбедиңби, андай-мындай деген өзүнчө таза адамдар чыгып кетесиздер го. Мен перчатка кийбейм, перчаткага караганда 1000 эсе колубуз таза. Канча жолу жуулат бул жерде видеого тартканча, мисалы үчүн канча нерсени жууп даярдайбыз. Эң негизгиси, мен өзүмдүн үй бүлөмө жасап жатам. Мен бир ресторанда иштеп, мен ага башка адамдарды тойгозуп жаткан жокмун. Ошого байланыштуу мага андай негативди айтпай эле коюңуздар. Биздин крылышкалардын бети дал ушундай алтын түскө боелуп калган убакта чыгара берсеңиздер болот. 30 мүнөттө толугу менен бышат. Көзүңүздөр көргөндөй кытырган, өзгөчө сонун крылышки бышты. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Кадимки KFC'ден эч кандай айырмасы жок. Каалаган соусуңуздар менен дастарханга бере берсеңиздер болот. Жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар жана мени белгилегенди дагы сөзсүз түрдө унутпаңыздар. Барыңыздарга терең ыраазычылык достор. Кийинки берүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Өзгөчө жана акысыз рецепттер менен бир гана Ак Суура ашканасы кызматта болмокчу.